Сабагыбыздан аргулантабыз. Демек, документти редакторлоо же текстти редакторлоодо биз дагы бир функция менен таанышабыз. Бул текстти издөө жана алмаштыруу болуп эсептелинет. Кээ бир учурда биз жазган документибиздин ичинен бир сөздү алмаштыруу туура келип калат. Ал сөздү бир эле барактан эмес, мисалы бир нече барагыбыз болсо, ошол барактардын баардыгынан алмаштыруу туура келип калат. Ошол учурда биз кайсы менюну колдонуп, кайсы параметрлерди өзгөртөбүз. Демек, ал үчүн мисалы биз бул жактан информация деген же сканер деген сөздү алалы. Мынакей сканер. Шу сканер деген сөздү принтер деген сөзгө алмаштырышыбыз керек. Ал үчүн эмне кылабыз? Биринчи сканер деген сөздү издетип көрөлү. Ал үчүн ошол сөздү, каалагандай сөздү, ошол издеп аткан сөзүбүздү бөлүп алабыз дагы. Главная менюсунан найти деген менюну басабыз. Же Ctrl F. Найти басып турган болсок, мынакей найти и заменить деген панелибиз келип чыгат. Мына азыркы учурда биз сканер деген сөздү издеп атабыз. Эми бул жерден найти далее дейбиз. Мынакей эки жолу тапты. Мынакей биринчи берден тапкан, экинчи бул жактан. Дагы басып турган болсок, дагы бирөөнү тапты. Мынакей бул жерден биз мисалы текущий фрагмент, основной документ, калан титулу. Биз основной документти басалы. Мынакей азыр 3 сөздү тапты. Найти, башкача айтканда сканер деген 3 сөздү табып чыкты. Эми биз ушуну башка принтер деген сөзгө алмаштырышыбыз керек. Ал үчүн заменить деген вкладканы басабыз дагы. Мынакей найти, а бул жерден болсо биз заменить на принтер деп жазабыз. Эми заменить, эгерде заменить десеңер табылган бир эле сөздү алмаштырат, ал эми заменить все дейт турган болсок, анда мынакей завершила просмотр выделенного фрагмента. Число выполненных замен 3, башкача айтканда 3 сөздү замена же болбосо алмаштырды деген түшүндүрүп атат. Да. Окей. Мынакей эми карап көрөлү. Демек, сканер деген сөздүн баарысы азыркы учурда бизде принтер деген сөзгө алмашылып калды. Мына достор, демек ушундай жол менен биз каалаган сөздү табып, документибизден жана аны башка сөзгө оңой эле алмаштырып койсок болот экен. Мисалы кээ бир учурда тамганы алмаштырыш керек болуп калат. Мисалы ени, ого же болбосо өгө, үйгө алмаштырыш керек болуп калса, ушул эле ыкманы колдонсоңор болот экен. Азыр болсо достор, биз силер менен ушу документти сактоо, башкача айтканда файл менен иштөөнү карайбыз. Документти кантип сактайбыз, кантип жабабыз жана кантип аны кайрадан ачабыз. Ошону жакшылап видео сабак боюнча көрсөткөнгө аракет кылалы. Демек, мисалы биз кандайдыр бир документ түздүк деп элестетели. Мынакей бул документ ушу түзүлгөн документ деп коелу. Эми ушул документти биз сакташыбыз керек. Ал үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн бул жерде Microsoft Office'тин логотипи болгон кнопка Office деп турат. Ушуну басабыз дагы. Бул файл менюсун аткарат. Мисалы 2010 версиясында Word'тун бул жерде файл деп эле турат мунун ордуна. Демек, мындан сохранить. Эгерде биринчи сактап аткан болсок, сохранить деп атабыз. Биздики бирок сакталгандыктан азыр сохранить как деп көрөлү. Башкача айтканда, эгерде силер ошо сакталган документиңерди атын өзгөртүп сактагыңар келсе, же башка копиясынын атын өзгөртүп сактагыңар келсе, анда албетте сохранить как менюсун басабыз. Эми бул жерден автоматтык түрдө эле ушул жерден алып койсоңор болот. Мисалы документ Word, шаблон, же болбосо документ Word 97-2003. Эгерде муну коёт турган болсок, анда биз азыркы учурда 2007-де иштеп атабыз. Эгерде муну коёт турган болсок, анда бул сакталган документибиз 2003-97ден баштап 2003 версияларында ачканда дагы ачылат турган документ болуп сакталат. Ошондуктан эгерде силер сактап атканда ал документти башка 2003 версияда көргүңөр келсе, анда сөзсүз түрдө ушун менен сакташыбыз керек. Биз азырынча муну менен сактайлы документ Word. Мынакей эми бул жерден имя файла деген жерге биз ушул документтин атын коебуз. Мисалы Word art менен иштеп атабыз. Word art деп коелу атын. Негизи ат койгондо көбүнчө англисче тамгалар, же болбосо латын тамгалары менен коюу абдан сунушталат. Анткени көпчүлүк кээ бир
операциялык системаларда, мисалы ошо латын тамгалары менен болбосо, аны туура эмес окуп болот. Windows операциялык системасында албетте окуй берет, бирок мисалы Linux операциялык системасында латын тамгасы менен болбосо аттары ал кичине проблемалуу болуп калат. Ошондон албетте ошо ат койгондо латын тамгалары менен койгон абдан сунушталат. Эми мынакей атын койдук. Ал эми тип файла дегенде биз азыр автоматтык түрдө 97-2010да 2007-2010 версияларда DOS X деп сакталат. Ал эми жана мен айтып кеткендей 97-2003 Word'торду окуй турган болсор, анда сөз түрү 97-2003 деп коюшуңар керек. Азыр биз DOS X менен эле сактап көрөлү. Мынакей DOS X сохранить. Эми сохранить басардан мурун бул жактан орунду белгилеп алабыз. Кайсы жерге сактайбыз? Мисалы жумуш стол болсо, жумуш столду белгилейбиз. My документиге болсо, My документини белгилейбиз. Ал эми мой компьютердин ичинде локальный диск D-га сактайм десең, ушу мой компьютерди басып, анан ошо D-ны ачабыз. Азырынча биз жумуш столго эле сактап туралы, сохранить. Болду. Эми муну жабабыз. Закрыть деген баскычты басып. Эми карап көрөлү, мынакей биздин WordArt документибиз сакталды. Ачыш үчүн кайрадан ушул документти 2 жолу бассак эле ачылат экен. Эми ушул эле документти биз жанагы 2003 97 версиясында сактап көрөбүз. Сохранить как документ Word 97-2003. Аты ошомойнча эле калсын, мынакей DOS расширениясы эле өзгөрдү. Расширение дегенибиз кеңейтилиши эле, жоксо форматы өзгөрдү. 2007-де DOS X болчу, азыр болсо DOS. Сохранить. Жабабыз. Эми карайт турган болсок, мынакей экөөнүн значогу дагы, белгиси дагы өзгөрүп турат. 2003-те кандай болуп турат, 2097-де, а бул болсо 2007-де кандайча форманы алат экен. Мына достор, ушундай жол менен эле биз оңой эле документти сактап, жана аны кайрадан ачканга мүмкүнчүлүк алат экенбиз. Мындан башка другие форматы деп, бул жерден дагы башка форматтар менен сактасаңар болот. Мисалы, MHT, HTML веб страница, жоксо веб баракча форматында сактасаңар болот. RTF формат, бул универсалдык формат болуп эсептелет. Эгерде мында сактасаңар, жанагындай ар кайсы версияларында Word'дун ал оңой эле ачат. Обычный текст, TXT форматында. Мисалы HTML форматында сактап көрөлү дагы. Сохранить. Эми карап турган болсор, мынакей бул формасы башкача болуп калды белгисинин. Демек, бул HTML форматы. Ачат турган болсоор, буну браузерде, башкача айтканда интернет баракчаларын кароочу браузерде ачылып атат. Mozilla Firefox деген. Бул демек веб баракча катары эсептелинет. Мына достор, демек файлды ачып, аны сактап, жана кайра жабуу ушундай аракеттер менен ишке ашмакчы.